Біздің Ош шаарыбыздын символу бул Сулайман тоо. Біздің ошо белгилүү Оштун тарыхын көп изилдеген Бабол Капарович айткандай, элестеткиле Сулайман тоо жок деп элестеткиле дейт. Көзүңөр жумуп туруп, кандай элес пайда болот. Демек элестете албайбыз Ош шаарын Сулайман тоосуз. Же Сулайман тоо дагы эгер Ош шаары болбогондо мындай белгилүү тоо болбойт эле. Ошондуктан бул Сулайман тоо шаарга кандай гана эл меймандар, коноктор келбесин, көңүлгө өзүнө тартып турат. Сөзсүз түрдө келген адам тоого бир чыккысы келет. Ошондуктан бул Сулайман тоонун макетин биз көргөзмөбүздүн борборуна койгонбуз. Бул демек биздин экспозициябыздын эң негизги өзөгү. Сулайман тоо бул Ош шаарынын символу. Ушул тоонун тегерегинде бүт тарых кеңейип ушул шаар пайда болгон. Бул магниттей ушул элдерди өзүгө тартып турган биздин Сулайман тообуз. Сулайман тообуз биринчи кезекте бул табигаттын белеги. Ар тараптан карасаң, ар түрдүү форманы берген, ар ким өзүнүн көз карашында, өзүнүн фантазиясында ар түрдүү формаларды тапса болот. Мисалы үчүн, суга жаткан сулуу аялды элес алса болот, чөк түшүп турган эки өркөчтүү төөнү элестетсе болот. Жана башка кандай өзүңүн бир формаларды тапсаң болот да, рельефи өтө жакшы. Мисалы, ар тараптан ар түрдүү формада көрүнөт. Мисалы, башка тоолор бар, мисалы, тегеренсең деле ошо бир формада. Биздин Сулайман тоодон, мисалы үчүн чыгармачыл адамдар, сүрөтчүлөр канча тартышат, тарткан сайын дагы өзүнүн ажары чыга берет, өзүнчө бир өзүнүн жакшы бир немесин таап, эме кылыша берет. Биздин мына Сулайман тообуз жаратылыштын белеги эле болбостон, тарыхка дагы өтө бай. Бул биринчи кезекте Сулайман тоонун 5 чокусунда, ылдыйкы тараптарында таш бетине чегилген петроглифтер бар. 400дөн ашуун. Алар менен биз миңдеген жылдык тарыхыбыздын мынакей ташка жазылган тарыхы дагы биздин Сулайман тоодо өзүндө кучагында сакталып турат. Андан сырткары Оштун 3000 жылдыгын далилдеген Ош тургун жайы дагы Сулайман тоонун 3 менен 4 чокусунун ортосундагы мындай кандай жерде жайгашып, ал тектир болуп, үйлөр биринин үстүнө бири курулуп, ушундай бир курулган уникалдуу археологиялык табылганбыз. Мындай тоого курулган шаар, үйлөр жок да, биздин аймактарда, Фергана бөлүгүндө бардыгы тегиздикке курулган. Андан сырткары Сулайман тоонун чыгыш тарабынын этегинде 1000 жылдык мончобуз турат. 1000 жыл мурда курулуп, ал жерде элдер пайдаланып курулган мончодун дагы табылгасы турат. Андан сырткары Сулайман тоонун чыгыш тараптан эсептегенде биринчи чокусунда дүйнөгө белгилүү Захириддин Мухаммед Бабурдун куруп кеткен өжүрөсү бар. Ал киши билебиз, мамлекеттик башкаруучу, саясатчы болбосо эле жазуучу да болгон. Анын Бабурдаме деген эмгегинде Ош шаарын мактап, анын тазалыгы, сулуулугу, табиятынын кооздугу мактап, ошол эле учурда шаардын ортосунда Баракук деген тоосу бар. Ошо тоонун чокусуна мен өжүрө салдым деп өзү жазып кетип атат. Билебиз, ал такталашуулардын айынан ал ошол 15 жашында өзүнүн туулган аймагын, жерин тажап кетишке мажбур болот. Ал андан ары Афганистанга, Индияга барып, улуу Могол империясын негиздейт. Ал 300 жылга чейин өкүм сүргөн. Ал кишинин ушу биздин аймактарда туулган аймагында бир гана ушу эстелиги калып калган Сулайман тоодо. Ушул дагы биздин сыймыктуу десек болот. Бүгүнкү Өзбекстан аймагында Бабурдун колу менен курдурган, анын атына кылган эстелик жок.